Урматтуу эже агайлар, катталуучулар, бүгүнкү сабакта биз телефондон Google формада тест түзгөндү үйрөнөбүз. Ал үчүн биринчи Google'да Google форма деп жазып алабыз. Жазганда мындай список чыгат. Эң биринчиси как создавать и оценивать тесты дейт. Экинчиси Google форм бесплатно создавайте собственный онлайн опросы деген жерди басабыз. Бул жерде создавайте понятные формы деп чыкты. Открыть Google формы дегенди белгилейбиз. Азыр бизге тест түзүү үчүн жаңы форма ачылды. Новая форма деген жерге тестибиздин атын же болбосо предметибизди жазып койсок болот. Мисалы үчүн мен бул жерге информатика деп жазып койдум. Описанияга 5-класс деп жазып койдум. 5-класс. Вопрос без заголовка деген жерге эң биринчи сурообузду түзөбүз. Бул жерде Ctrl+C клавишасынын аткарган кызматы. Один из списка дегенди тандап алабыз. Бул жерден мындайча айтканда, ушул варианттардын ичинен бирөө эле туура болсун дегенди билдирет. Бул жерде көчүрүү, экинчи вариант кыркуу, үчүнчү сактоо, төртүнчү ачуу. Бул жерден биз эң башына барып туруп, мына эң үстүндө 3 точка турат. Мына ушуну белгилеп туруп, настройкага кирип, тест дегенди тандап алышыбыз керек. Тестти тандап алдык. Анан тестти киргизишибиз керек. Параметры теста деп чыкты. Бул жерде показать оценку. Биз тестти балдарга жибергенден кийин, балдар жооп бергенден кийин, бул жерде жообу сразу после отправки форма баасы көрүнсүнбү деп жатат. Эгерде биз после ручной проверки десек, анда дароо көрүнбөйт жообу, баасы көрүнбөйт. Эгерде тест тапшырып бүтөөрү менен баасы көрүнсүн десек, анда сразу после отправки формы деген жерге белгилейбиз. Видно пользователю дейт. Бул жерде туура эмес жооптору көрүнсүн десек, мына птичка коебуз мынтип. Туура эмес жооптору көрүнсүн десек, туура жооптору да көрүнсүн десек, анда бул жерге да птичка коебуз. Ар бир суроого туура жоопко 1 балл, туура эмес жоопко 0 балл деп чыгат. Ал көрүнсүн десек, эң аягында жыйынтыгы чыгып калат. Ал көрүнсүн десек, бул жерде баллы за ответы деген жерге дагы птичка коюшубуз керек. Андан кийин сохранить дегенди белгилейбиз. Ылдый жагында көк тикбурчтуктун ичинде птичка коюлуп турат. Ушу птичканы белгилеп, туура жообун белгилейбиз. Мына мынтип. Готово дегенди басабыз. Бул жерге тегеректин ичинде плюс белгиси чыкты. Экинчи вопрос коюутуу үчүн мына ушуну басабыз. Экинчи суроо чыкты. Бул жерге киргизүүчү түзүлүштөр дейли. Бул жерге один из списка эмес, несколько из списка дегенди тандайбыз. Несколько списка болгондо бул жерде туура жооптору бирөө эле эмес, бир нече болушу мүмкүн. Биринчи вариантыбыз монитор, экинчи вариантыбыз клавиатура, үчүнчү вариантыбыз мышка, төртүнчү вариантыбыз сканер дейли. Дагы бул жердеги птичканы белгилеп, туура жоопторун белгилейбиз. Монитор, мышка, сканер деп. Бул жерде ар бир берилген туура жоопко 1 балл берилсин деп атат. Биз бул жерде баллын көбөйтүп да койсок болот, 1 балл менен эле калтырсак да болот. Готово дегенди басабыз. Мен бул жерден эки эле тест түзүп көргөзөйүн сиздерге. Өзүңүздөр каалагандай кылып түзүп алсаңыздар болот. Дагы бул жерге келгенден кийин биз мына үстүндө турган жерден 3 бурчтук белгисин белгилейбиз.
Бул жерде собирать адрес электронной почты деп чыкты. Эгерде электронный почта керек болсо птичка коебуз, кереги жок болсо птичканы алып салабыз. Андан кийин как отправить деген жерге экинчисин белгилейбиз. Ссылка чыкты бул жерге. Короткий ссылка дегенди белгилесек, биздин ссылкабыз кыска болуп калат. Копировать дегенди басабыз. Анан бул жерден биз WhatsApp группага ушул жерден жөнөтсөк болот. Мына WhatsApp группаны ачабыз, өзүбүз жөнөткүбүз келген классты ачып, ушул жерге ставить дегенди белгилейбиз дагы басабыз. Окуучулар бул жерден ссылкага кирип тестти толтура беришсе болот.